Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу мусулман бир туугандар, урматтуу эжелер, апалар, бир туугандар. Кудай таала орозоңуздарды кабыл болсун деп Жети каналда алдында Райсын теле долбоор эфирде. Бүгүн Кудай буйрса сиздер менен дүйнө элинин теңсиздиги жөнүндө сөз кылабыз. Бизге бөлүнгөн убакыт берекелүү болсун деп тилек кылабыз. Бүгүнкү биздин суроолорго жооп берүү үчүн теолог, дин таануучу, дин аалымы Асхат Расулов келген. Устаз, кош келдиңиз. Ассаламу алейкум. Орозоңуз кабыл болсун. Рахмат. Устаз, анда ел журтуңуз менен амандашып алсаңыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бардык мактоолор Аллах Таалага болсун. Бардык салам дуайлар Пайгамбарыбыз Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга болсун. Урматтуу кыргыз элим жана жалпы кыргызстандыктар, кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Ушул күнгө жеткиргенге чейин миң мертебе шүгүрлөрдү Алла Таалага айтып кетели. Жакшы устаз, биринчиден ушул убакыт бөлгөнүңүз үчүн Алла ыраазы болсун. Бул илимдин зекети темага токтолуп берсеңиз. Тема дүйнө элинин теңсиздиги. Бул тема мен үчүн аябай маанилүү болуп турат. Себеби дүйнө коомчулугуна көз чаптырып карап келсек, аябай теңсиздик жашоо өтө эле олку-солку болуп. Жалпы эл үчүн деле бир актуалдуу. Өтө. Бул дүйнө жүзүнүн ичинде Кыргызстанда дагы болгон дүйнө жүзү боюнча жалпы маалымат берейин деген себеби статистика боюнча дүйнө жүзүндө ушундай долларды бөлмө кылып сактаган адамдар, ооз эмес мурду бөлмөлөрү, сарайлары толуп батпай калчу акча топтоп, бирок ошонун баардыгын тең бир муктаж адамдарга бербестен, бир жакшылык ишке жумшабастан ошону асмандай кылып асманга сапырып аткан учурлар бар экен. Ошо статистика боюнча ошол маалыматтарды тереңдеп билип келдим. Ошону жалпы кыргыз элиме айтып, биз дагы эртеңки күнү ошо кыргызстандыктар ошол кейипти кийип калбаш үчүн балким азыр деле кийип аткандар бар. Бирок башка өлкөлөргө караганда бизде жакшы, шүгүр, алхамдулилла, жакшыраак да. Демек ошол дүйнө элинин теңсиздиги, ошол баягы дүйнөгө берилүү, анан ошол аркасынан кууп түшүү, бул деги эле шариятта, исламда кандай каралган? Исламда Пайгамбарыбыз Мустафа саллаллаху алейхи вассалам күчсүз мусулманга караганда күчтүү мусулман артык дейт. Демек дүйнөнү кармап, албеттүү болуу, күч кубаттуу болуу абдан жакшы нерсе. Бирок ошол кармаган дүйнөңдү туура пайдалануу, Алла жолуна пайдалануу жана адал жолдон таап, адал жолго пайдалануу тууралуу айтып кеткен да. Биз андай жолго барбай атабыз да. Анан исламдын принциптери боюнча, ислам эрежелери боюнча адамзаттын жашоосун теңдей турган бул зекет маселеси. Зекет. Куранда Зария сүрөсүнүн 19-аятында алардын мал мүлкүндө муктаж кембагалдардын акысы бар деп айтып атат. Демек, эгерде мен бай боло турган болсом, кайсы бир муктаж адамдардын кадимгидей эле мендеги мүлктүн бир канча бөлүгү ошо кедейдики экен да. Биз аны бербей эле аны кошо жеп алып, ошо арам жеп атабыз да. Башка бирөөлөрдүн акчасын жеп атабыз. Дагы пайгамбар Алла субхана таала пайгамбарыбызга минтип айтып атат. Тобо сүрөсүнүн 3-аятында, 103-аятында. Алардын, эй Мухаммад, алардын мал мүлкүнөн зекет ал. Себеби зекет алуу менен аларды тазартып, жакшылыгын арттырган болосуң дейт. Бул зекет тазалайт дагы да. Зекет дүйнөгө мал мүлктү бирсе коопсуздуктан, адалдап берет экен да. Адалдап берет. Жанагы эмелерден тиги табигый кубулуштар бар го. Мал мүлкүң учуп өлүп калышы мүмкүн, же болбосо жанагы өрттөнүп кетиши мүмкүн, суу коопсуздугу ошолордон да сактайт да, таза жүрөт. Ошого дайыма күтүп, өзү ислам менен жашай турган болсок, биз теңдүүлүк болот эле да. Азыр дүйнө жүзү боюнча миллиардерлердин саны 3000ге жетиптир. Бул миллиардерлер доллар ой миллиардерлер. Ар бириники 5-10 миллиардтан башталып, тиги алды Илон Масктыкы 200 миллиардка жетти. Ошого чейин чыгып кетти да. Ошол миллиарддарды туура эмес колдонуп атышат. Кыргызстанда деле биздин Садыр Нуркожоевичтин өзүнүн маалыматы боюнча 5-6 миллиардер бар экен, доллар ой. Миллионерлерден 200 дейт.
ошол акчалардын баардыгын тең сыртта сактап атышат дейт. Бизде баягы мурда коопсуздук болуп турган учурда эми ушу биздин мекенге сакталсын, биз кепилдик беребиз деп атат да. Анан ушу миллиардерлердин арасынан дүйнө таң каларлык, дүйнө жүзүнүн ооз ачалар турганчалык ысыраф кылып, туура эмес жолго багыттагандарын бир мисал берип кетейин. Индияда Мукеш Амбани деген бир миллиардер бар экен да. Анын 117 миллиард доллары бар экен. Азыркы учурда. Дүйнө жүзү боюнча миллиардерлердин бир маалыматтарда 9-чу дейт, бир маалыматтарда 11-чи орунда турат экен да. Эми ушул кече жакында дүйнө жүзүн баарын таң калтырып, баласын үйлөп той берди. Тоюна айрым маалыматтар боюнча 600 миллион доллар кетти десе, айрым маалыматтар боюнча 1 миллиард доллар кетти деп атат. Эми кээ бирөө өкөн эки айырма болуп калганса, бирөөлөр свадьбанын дал өзүнө кеткендигин 600 миллион доллар десе, айрымдары жана ага чейин дагы күлүп ойногон экен да, крюз менен жанагы эмеге чыккан экен, кеме менен тиги саякаттап тияк чыккан экен, ошол эмелерин толук кошуп туруп айтып атат окшойт. Муну эмнеге айтып атам? Кимдир бирөө ойлошу мүмкүн, неге бул байлардын акчасын санап эле бул эмне болуп атат деп. Менин айтайын деген себеби, Кыргызстанда да мына 5-6 миллиардер болуп калды, 200 миллионер болуп атат. Эртеңки күнү биз да баштайбыз. Ушул азыр деле миллионерлер менен миллиардерлерибиз акчаларды ушуга окшоп биздики дагы сапырып жатат. Бизде болгону статистика бул нерсе менен алектенбегендиктен кимдин акчасы каяка кетип атканы белгисиз да. Чет өлкөлөргө апарып кымбат отелдерде эс алып, кандай кылып жок кылып атат. Биздин элибиз ачкада. Макул дейли, биздин элибиз ачкадан өлгөн жок. Бирок дүйнө жүзү боюнча күнүнө, то есть мен жылын айтайын, жалпы Индияда үйү жоктордун саны 1 миллион 800 миң экен. Жалпы. Жанагы Индиядагы жанагы ысыраф кылып атпайбы? Ооба. Жана Мукаш деген киши. Ошого маалымат катары айтып атам. 1 миллион канча дейсиз? 1 миллион 800 миң үйү жок киши бар экен. Эмеде болсо ачкачылыктан бир жылда 7 миллиондон 10 миллионго чейин адам өлөт экен дүйнө жүзү боюнча. Ачкачылыктан, тамак аш жетпей. Ошону мындай бөлүп келсең, минутасына 10 адамга туура келип калат экен да. 1 минута өттү, 10 адам өлүп атат. Дагы 1 минута 10 адам өлүп атат. Эми ушуну дүйнө теңсиздиги деп ачыктан ачык айта алабыз да. Жанагындай миллиарддаган акчаларды асманга сапырып аткан адамдарды ачкачылыктан сактап калса болот эле деген кеп келет. Чоң сооп болот эле. Анан бул бир аз эле акча болсо да бир жөн 1 миллиард доллар дегенге айрымдары жана кудулар айтмакчы, бул ушунча да акча бар, муну эсептей албайм дегендер да бар да. Мен сиздерге жөнөкөйлөштүрүп эсептеп берейин. Биз Бишкек шаарында турабыз. Улуу Куттуу Рамазан айында турабыз. Мен курулуш жагын жакшы билем, өзүңүз билесиз. Биздин Жал Киши районунда 3 курса болот. 3 Жал Киши районундай районду куруп койсо болот ушу 1 миллиард долларга. Сиздер жакшы элестетип атасыздарбы? Ошондой Жал микрорайонунда 3 районду бир тойго бир киши жок кылып коет. Мына бул жактан статистиканы айтып атам мен. Индиянын өзүндө эле 1 миллион 800 миң үйү жок адам болот. Өзү эме канча 1 миллиард 300 миңге жетип калдыбы? Ошондо 10% чукул болуп калат да. 10% чукул адамдын эмеси жок болот, үйү жок болот. Эми бул адамды таң каласың, бул адам 27 этажда жашайт экен. 27 кабаттуу үйдө жашайт экен. Жалпы квадрат аянттуулугу 37 миң квадрат үйдө жашайт экен. Демек, биз жөнөкөй үй бүлөлөр 37 квадрат бир комнаталуу бөлмөдө жашашат bizde Кыргызстанда. Мен ал Индияны айтпай эле коеюнчу. Демек, биздин жөнөкөй үй бүлөдөн 1000 адамдын ордунда жашайт экен да. Эми бул деген даана акмакчылык, бул деген динсиздик да туугандар. Бул динсиздик. Муну деген билишибиз керек. Пайгамбарыбыз, биден үммөттөрүбүз, эртеңки күнү мусулмандар да ушул ишти кайталашы мүмкүн. Бул деген чоң глобалдуу маселе да. Бул деген биз зекет тууралуу көп айтышыбыз керек, элдерди исламга чакырышыбыз керек, ислам менен жашатышыбыз керек. Ошондо коомчулук эң сонун мындай
байлар ылдый түшүп зекетин берип анан кедейлер кичине болсо дөйдөлөп макул байдын деңгээлине чыкпаса дагы ачкачылыктан сактанып кичине үйлүү жайлуу болуп кичине болсо адам катары жашап калабы деген ойду айтып атам да. Жакшы устаз, мындай сиз салыштырмалуу түрдө өтө жакшы маалымат бердиңиз. Анан ушул азыр бизде ысырап кылгандар деле көп да. Эми көрүп атасыз аны, жана аксакалдар айтып атат, жогорку кеңеш депутаттары көтөрүп чыкты. Анан ошол баягы бирөө ичерге суу таппай жүрсө, бирөө кечерге суу таппай жүрөт. Бизге эмне жетишпей атат ушул? Же мындай кыргыз, казак өзү же мактанганды жакшы көрөбү, азыр дүйнө эл деле ошого баратат. Эми бул динсиздиктен деп атасыз. Балким кээде дини бар адамдар деле ушул нерсени жасап атат да, эмнеге? Өзүңүз айткандай эле биз өзү ушу түрк элдердин ичинен кыргыздар бир көөдөнүбүздө ушундай эме бар экен да, мындай мактанчалык бар экен. Эл көрсүн, эл айтсын. Эл көрсүн, кожо көрсүн деп ушинтип мактанып элечи. Пайгамбарыбыз бул тууралуу аябай айтып кеткен, сен тоодой Ухуд тоосундай алтынды садака кыл, бирок эл көрсүн үчүн кылсаң, сен курмадай чалып сого ала албайсың депчи. Сиз айткан эмени мен мындай эл арасында жүрүп байкап көрдүм да. Чындыгында ушундай бар да. Өзүнүн жакын бир туугандары бар, жакын эки бир тууган балдары бар, же болбосо жээндери бар. Бир батирде жашашат, же бир ичерге иче турган нерсеси жок, кийерге бир тыңырак кийими жок жүрөт. Бирок аларга бир жакшылык кылып, кайыр садака кылып коюунун ордунда улакка барат. Улакка барып алып, доллардан ыргытып аткандарын көрөсүң да. Себеби ал жерде эл бар да. Элге көрүнүш керек да. Же болбосо тойго бир кыйшалаңдап бир кыз каяктагы бир фонограмма менен бир кыз ырдап атса, ага барып доллар кыстырат. Долларым деген 10 000 сом. Айры үй бүлө бир ай жашайт ага. Ошону эске албай атабыз да. Же болбосо бир чет өлкөгө чыгат дагы жөнөкөй эле бир нерсеге акчаны сапырып коюп атат да. Мына ушу менен эле катар дагы эмеден да алып койгом. Дүйнөлүк статистика боюнча дагы бул биз башталышынбасак дүйнөдө аябай адам таң каларлык иштерди жасай беришет экен да. Мына дүйнөбүз боюнча эң кымбат унитаз бар экен. Унитаз, биз туалетте колдоно турган унитаз $5 миллион турат экен. Эми улуу сөздү уят жок, баягы жамбашыңды, көчүгүңдү массаж деле кылбайт ал. Жөн эле орусча айтканда гордость, кыргызча айтканда жөн эле эл көрсүн, кожо көрсүндүкө. Эми ошону акчасы жана миллиардтап таап аткан адамдар эмне кыларын билбей алып атат да. Ал баягы орусча спрос дейт, кыргызча баягы талаптын негизинде баа өсүп барган ошеке барды да. Жосо Стив Джобс деген миллиардер айткан сөзү бар. Сен 150 сомдук саатты колуңа тагын, анан $1,5 миң саат тагын экөө бир эле убакытты көрсөтөт депчи. Же болбосо сен эконом класста самолет менен уч, же болбосо эмедеги бизнес класстагы самолет менен уч, авария болсоң экөөнөн тең өлөсүң дегендейчи. Адамды жөнөкөйлүккө үйрөтүшүбүз керек да, жөнөкөй. Жана бизде суфилер көп го, түрк элдеринде эмелер. Ушу суфилеринде башталышында адамдар дүйнөгө кызыгып кеткендиктен биз келгиле, биз жаңыдан бир кайра жакшы ийгилик, мурдагы пайгамбарыбыздын жашоосуна жакындап баралы дагы биз суф деген жүн деген билдирет да. Жүндөн кийим кийели, жөнөкөй бололу, жөнөкөй басалы, жөнөкөй сүйлөйлү, жөнөкөй мусулмандын кейпин кийели деп анан ушу суфи жолун башташкан да. Суфилердин жолунун башталышы ошондой жөнөкөйлөрүнчө. Жакшы устаз, анан сиз көп кайрылуу ишчилар жасап жүрөсүз. Элге айтып айтпай, анан баягы жеринде болуп аткан нерселерди интернетке тартып чыгарып турасыз да, эл көрсүн, ибарат алсын депчи. Анан ушул эми акчаны алтынды аркасына кубалап жеткендер деле болуптур. Анан ошо адамдын нафси ушундай турбай, бир топ алтынды берсең экинчисин да сурайт экен. Деги эле ушул мындай бул оруз айында ушу нафсини мындай жөнгө сала турган кандай амалдар бар? Ошо пайгамбардын хадистерин көпкө окуш керек, тарыхты көпкө окуш керек. Өзүңүз айттыңыз, кайрымдуулук менен кубалектенип калдыңыз деп. Биздин мурда фонд бар болчу, билесиз, кайрымдуулук фонд. Азыр деле фонд болбосо дагы баягы зекет берем деген ага бир туугандар бар, тааныштар бар. Алардын кичине тыйынын алып, муктаждарга барып кичине таркатмыш этип коебуз. Алардын жашоосун көрөбүз. Канчалык жетим жесирлерди, муктаждарды көрсөң, ошончолук аларга жакыныраак болуп, алардын жашоосун
жан дүйнөң менен жакындан сезип, кичине болсо дагы Аллага карап, Алла деп жакаңды кармап тоо кылганга мүмкүнчүлүк болот да. Анан ошондой иштер менен алектене берсең эле бул зекетке, садакага жакыныраак болосуң. Мен да ушул баягы дүйнө элинин теңсиздик жашоосу деп да теманы тандаган себеби ушу бардык мусулмандар ушу орозо айында зекет беришет да. Орозо айында бүт байлыктарын чыгарышат. Менин монча байлыгым бар, мончасын зекет чыгарайын депчи. Ошо дагы мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтып кетмекчимин. Зекетке маани бериңиздер. Эгерде ушул күнгө чейин эч ким зекет бере элек болсо, дароо барып муфтиятка барып кайрылып, мен кантип берем зекетти, кантип эсептейм деп жол жоболорун билип, тезинен зекет беришиңиздер. Зекет берүү менен эч кимдин мал мүлкү кемип калбайт. Сөзсүз түрдө артат. Мына зекет бергендер өздөрү көрүп таң калат. Мен ушунчалык зекет берген сайын кайра бол артынан дүйнө келип атат дейт да. Ушунчалык зекет бергендер өздөрү айтып келишет да. Демек биринчиден ушул зекет берип адалдаштырып атат, экинчиден тууганчылык, ынтымак, биримдик, ыйманга алып келет да, туурабы? Анан көп социалдык маселелер чечилип калат. Социалдык маселелер чечилет. Көп азыр эми бизде Кыргызстанда ушул нерсе көбөйүп атат, байкап атасызбы? Зекетин бергендер эсептеп баягы дароо эле чыгарып, анан ошого мен да бир Яшар деген бир тууганыбыз бар. Ушу күнүгө зекетин берет да, мен билген эсептеп ушул абдан чоң иштер жасайт. Анан көп ал киши менен кызматташабыз бир кайрымдуулук иштерде. Аны элге айтайын, чыгарайын десең, айттырбайт да такыр. Бул эмнеге андай? Айттырбайт туура. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам баягы айткан хадисин амал кылып атат да. Оң колуң менен берген садаканы сол колуң көрбөсүн деген пайгамбарыбыздын сөзүнө амал кылып, ошон үчүн айрым такыба адамдар эч билдирбейт. Бул Яшардын эмеси, ээси түрк тууганыбыз болот, тааныйсыз. Мен да мурдатан тааныйм. Биздин Арашан гуманитардык институтундагы нанын, ушу молочный ун тармагындагы эмелерди, таттуу ошолордун баарын илгертеден бери камсыздайт. Азыр деле камсыздайт болуш керек. Биз окуп жүргөн жерде билет элек да, анын нанын жеп калдык. Алла ыраазы болсун булардан. Мындай эмелер көп такыбалар, алар билдирбейт да. Мусулман дүйнөсүндө көп жакшы ийгиликтер болот. Бирок ал көп ачка чыга бербейт. Жана Америкада Forbes деген журнал бар экен. Алар мисалы только өздөрүнө жакын нерселерди гана чыгарып, мусулман дүйнөсүн балким жашырып да коюшу мүмкүн да. Көп алар чыга бербейт. Мисалы, мына кече жакындары да маалымат уктум. Сауд Арабиялык бир шейх бар экен. Бир 6-7 миллиард доллары бар экен да. Ошонун бардыгын тең кайыр садака кылып салыптыр. Бардыгын тең кайыр садака кылып. Анан бүт кайыр садака кылып таркатып бүткөндөн кийин, мен аябай жеңилдедим деген экен да. Кээде адамдар ойлойбуз, биз канчалык мал мүлктү топтосок, ошончолук биз жакшы нерсеге жетебиз деп. Бирок кээде жүк болуп калат да. Азгырылып кетиши мүмкүн. Адам тойбойт экен да. Жана өзүңүз айтып кеттиңиз, адам деле тойбойт деп. Бир адамга бирөөлөр Кудайдын ордунда болуп эме кылып көрүптүр да. Сынап көрүптүр. Адам баласына айтат экен, эй, сага жерди көрдүңбү, тоголок жерди? Аябай чоң, ичинде баардыгы бар. Акчасы да бар, аялы да бар, машинасы да бар, алтыны, күмүш бүт баары бар. Ушунун жарымысын берейин. Разысыңбы десе, тиги киши башын көтөрүп, ар жагы кимдики деп коетмиш да. Анысарындай адам баласы тойбойт да. Адам өлгөндө 2 метр жерге анан кичинекей топурак эле тоет. Ошону көпкө эскертип, жакшылык мечиттерге көп барып өзүбүздү тарбияласак, ошол эмелерге түшүп кетиш бат эле. Динсиздикке, теңсиздикке. Жакшы, дагы айта тургандарыңыз барбы? Анан жана эмелерди айтып коеюн деп аткам. Машина жарыш болуп кетти дүйнөсү боюнча. Тигил машина кымбат, мындай машина кымбат деп. Ушу Mercedes-Benz 300 SL-EP деген машина бар экен. 142 миллион доллар турат экен. Бул дагы чоң сумма да. Ооба. Мун деле дөңгөлөгү бир алтын жалатылган деле жери жок. Же болсо сен тиги уктап атсаң деле бир жерге апарып сени ойнотуп келбейт. Аны деле адам айдайт дегенде аны адам чыгарган. Бирок баягы кожо көрсүн болуп отуруп, тирешип отуруп миллиардерлер ушул жеткирген да. Бул 142 миллион доллар деле бул деген бул
бир чакан микрорайонду куруп койсо болот да. Адам баласы ушул нерселер менен көп алектенет экенбиз, ушуну да билип коюшубуз керек. Анан динсиздик жашоо дагы кичине кошо кетейин дедим эле. Динсиздик жашоодон дагы адам баласы аябай эмелерде тартып, тетири жолдорго барып, бир айбан болуп, айбандан да төмөн деңгээлге түшүп кетип аткандыгыбыз акыркы учурларда көп көрүп атабыз да. Негедир интернет тармагында акыркы учурларда США-да, Европада, анан Японияда көп көрүп калдым. Жаш улан кыздар итке айланып атат. Бир бөлүктөрү итке айланышты, бир бөлүктөрү мышык айланып атат. Анан айланып атса көрөрмандар түшүнбөй калышы мүмкүн, кандайча айланып атат. Интернеттен ачып карап көрсөңүздөр болот, операция кылдырып атат бетин. Бирөөнү көрдүм, ойтой, атка айланып алыптыр. Өзүн операция кылдырып, кадимгидей тумшугун өстүрүп, уш жерге чейин өстүргөн, атка окшоштуруп, анан комментарий берип атат, мен өзүмдүн кыялымды орундаттым дейт. Ошол кыялын орундатыш үчүн канча миң доллар акчасын короткон экен. Айрым жана итке айланып аткан адамдар кээ бирөөсү жүзүн операция кылдырып итке окшогон, кээ бирөө окшошкон эмес, жөн эле көз башын боеп эле жерде кадимгидей жөрмөлөп жүрөт, итте боло аф деп үрүп. Кадимгидей интернетте жүрөт, аф деп үрүп, итче тоголонуп, итче басып жүргөн. Кээ бирөө мышык айланган. Бул нерсе кыяматты чакырган маалыматтар да. Кыямат белгилеринен да. Кыяматты чакырган маалыматтар буга чейин болгон эмес эле, болот деп эч ким күткөн эмес эле, бирок тилекке каршы ушундай окуялар болуп атат. Кудай асалсын, ушул нерсе окуялардан токтош үчүн, ушуларды мындай тизгиндеш үчүн биздин аалымдар, ошол коомдук ишмерлер, мамлекет кандай амалдар жасаш керек? Биз эртең менен багымдат намазыбызды окугандан баштап куптам намазга чейин мээнет кылышыбыз керек, токтобостон. Өзүбүзгө биринчи очередте өзүбүз динге иштешибиз керек. Өзүбүздүн кулк мүнөзүбүздү, адеп ахлагыбызды толук отурушубуз керек. Андан кийин балдарыбызга. Мен корком, эртең эле биздин балдарга жанагы ит, мышыктар айланып аткандар келип калат деп. Эртең эле тетиги эме деп аткандар, дүйнөдөгү доллардын ондай мыкчып асманга чачып аткан маалыматтар, ошондой ысырапкорчулук кылып аткандарга келип калышы мүмкүн. Же болбосо эркек кызга, кыз эркекке айланып аткандар келип калышы мүмкүн. Кореяда, Түштүк Кореяда акыркы 4 жылдын ичинде дейт 30% бала бакчалар жабылып калуу коркунучунда дейт. Буга чейин да жабылат. Төрөлүү жок дейт. Төрөлүү жок. Жаштар болсо үйлөнбөйбүз деп атыптыр. Мен үйлөнүүнү каалабайм дейт. Кыздар айтып атат, айрыкча мен күйөөгө тийбейм дейт. Күйөөгө тийсем, мен аны 9 ай бою бала көтөрүп, мага эмне түйшүк деп атат. Бирок ага суроо берип атат журналисттер, сен дагы энеден туулдуң го. Бул адамдык парызды аткарсаң болбойт беле десе, мени төрөдептирминби деп жооп берип атат да. Мен аны төрөдептирминби? Мага кимдир бирөө мени төрөп алып мага милдет кылбасын деген жооп берип атат. Бул жооптор, бул сөздөр исламдан аябай алыс калып калган адамдардын, аябай динден алыс жүргөн адамдардын жооптору да. Ошон үчүн биз дагы динсиз калып кала электе, айбандык даражага түшүп кете электе, биз дагы көп дин менен жашап, адеп ахлактуулугубузду, өзүмдүк адамдык статусубузду тезинен сактап калышыбыз керек. Болбосо, мына биздин аз жаштарыбыздын мен англис тил курстарга барып көрдүм. Жаштарыбыз аябай масштабтуу түрдө англис тилин үйрөнүп атат. Алардын арасына суроо берип көрсөң, ошолордун 80-90% мен Европага кетем деп атат. Өнүккөн өлкөлөргө, бирөө Япония, бирөө Кытайга, бирөө Кореяга кетем деп атат. Тилди үйрөнүп алып. Неге? Аякта жашоо жакшы. Мен ошо жакка барып, современный, заманбап жакшы жерде жашагым келет дейт. Биздин жаштарыбыз чет өлкөнү, өнүккөн өлкөлөрдү укмуш элестетишет экен. Укмуш алар экономиканын туу чокусуна жетти, аябай жакшы жашап атышат. Биз дагы ошондой жашагыбыз келет деп ойлойт экен. Самом деле жакшылап
изилдеп тереңдеп кирсе, алар цивилизацияга жетпей эле канализацияга түшүп калганын өздөрү ыйлап отурат азыр. Баштарын мыкчып отурат, эмне кыларын билбей. Мына Кореянын бийлиги, эли журту жаштарын көрүп алып таң калып атышат. Орустар, мен Россияга да барып келдим, Орусияга. Кемпирлер ыйлап отурат. Орта Азия силерден айлансын дейт. Силерде ыйман бар, кызыңар тизеден ылдый киет дейт. Биздики өйдөлөп бүттү дейт. Бизде ыйман, ынсап баары кетти дейт. Биздин жаштардан бирдекен келечекти күтө албайм дейт. Ыйлап отурушат. Кантип аларды жакшы жолго саларын баштары маң. Биздикиндей таза, актуалдуу, эң сонун дини жок. Не кылсын? Жакшы устаз, эми бир эфирдин соңунда бир жакшы эл журтубузга орозодо дуалар, тилектер кабыл болот дейт. Мынакей ошол дүйнө жүзүн ойлоп, Кыргызстанды ойлоп, жүрөгүңүз ооруп, жакшы ой пикирлерди айтып бериңиз, бир жакшы бир эл журтубузга бир дуа кылыңыз. Аллахым тапкан мал дүйнөбүздү зекет берүүчүлөрдөн, садака берүүчүлөрдөн кылсын. Тапкан байлыгыбыз колубузга келип эле кайра колубуздан кетсин, жүрөгүбүзгө келбесин. Жүрөк карайса, жүрөгүбүз дүйнөгө кирсе, оңой менен чыкпайт. Аны кайра башка бирөөгө берүү кыйын. Ошон үчүн колго келип эле кайра колдон кеткен, берешен эл, кайрымдуулук кылган элдерден бололу. Аллахым ушу пайгамбарыбыз Муса саллаллаху алейхи вассалам аркылуу ислам динин берген, ушу ислам динин бекем кармаган, ислам динин ыйык туткан, ислам динин баардык буйруктарын так аткарган таза мусулман болууну Аллахым насип кылсын. Ушул ороз айында көп-көп кызмат кылып, көп-көп дуаларды кылып, көп-көп ибадаттарды кылып, ислам менен бекем жашап, биздин өзүбүздүн атуулдук, өзүбүздүн Кыргыздын да када салттарынын бийик көтөргөн када салттарын да сыйлай билген, кийимин туура кийип, сүйлөгөндө кыргызча, кыргыздай сүйлөп, кыргыздай бата берип туура жүрүүнү Аллахым өзүн насип кылсын. Аллахумма таамана Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасанатан ва қина азабан-нар. Алла разы болсын. Алла орозоңузду кабыл кылсын. Урматтуу теле көрүүчүлөр, урматтуу угармандар, 7-де алдындар айсын теле долбоору бүгүнкү эфирдин соңуна келип калды. Кудай буйрса эмне тилек кылсак, тилектерибиз кабыл болсун деп дуа кылалы. Бүгүнкү айтылган насааттар, бүгүнкү ошол тилектердин баардыгын Кудайым кабыл кылсын. Элибиз өнүп өскөн күчтүү мамлекет болсун деп тилек кылабыз. Эл башкаргандарға Кудай Таала адилеттүүлүк, ыймандуулук берсин деп тилек кылалы. Кыргызстаныбыз өнүп өссүн. Кыргызстаныбыз дүйнө жүзүндө кайрымдуулук иштер жасаган өлкө болсун деп тилек кылалы. Кийинки эфирден амандашканга чейин Аллах Тааланын саламы, тынчтыгы, берекеси сиздер менен болуп, пайгамбардын сүннөтүн тирилткендерден болсун деп тилек кылабыз. Ассаламу алейкум.